Ассаламу алейкум достор. Кандайсыңар? Прямой эфирим башталды. Кирип аткандарга, көрүп аткандарга абдан кубанычтамын. Ва алейкум ассалам. Учурашуулар салам алейкумдер болуп атат. Жакшы. Так, saat 7 oldu. Wa aleykum assalam. Salam aleykümler. Uçurashlar abdan көп. Суроолорго жооп берейинчи. Сизге эмне болду? Арыктап кеткенсиз дейт. Эми биснел кызыктай да. Арыктап кетсе тим эле жүдөп калды, чумоосу чыгып калды. Анда мессенджер жибербей турат шыкылдат. Или мешай что ли? Көр ооба. Москвадан күтүп атсаң көр да. Эмнени күтүп атасың? Арыктап кетсе эле чумоосу чыгып калды. Андай эмес. Семиздик наоборот оору бул. Семиздик деген лишний салмак, лишний жир, лишний суу организмдеги. Лишний лень, неэстетично, некрасиво семиздик деген. Наоборот арык болуп туруш керек адам деген. Ошол атайын целенаправленно арыктагам. Билесиңер да баягы. YouTube'да каналымда эме бар. Спорт залга барганым, жүгүрүп 3-4 километр жүгүргөнүм. Челезден спорт залга барганым, диета кармаганым. Ошол эле для соблюдения красоты и молодости. Ошол эле болгон эле. Анан арттап кетти, анан тинт ошол арттап кеткен. Экинчи суроо. Дагы мен берден суроолор боюнча мен түшүп койгом. Дешет экен деген рубрика. Дешет экен. Эл өзү элек чыкты, дешет экен. Саясаттан эле эмнеге ыргы өтүп кетти, дешет экен. Эмне ырдагым келди, ырдап койдум, анын эмеси бар экен. Саясатта эле жүрүш керек өмүр бою. Анан да минтип ашат экен, арсызданышып. Ой, бул кандай киши эле убагында. Ой, бул убагында кандай киши эле. Карачы, бечара бул ырдап калыптыр. Бечара ырчылар бечара болсо анда силер кимсиңер вообще? Ырчылар деген билесиңер, самый миллионерлер. Биздин эле Кыргызстандын ырчылары. Тигине $1 миллион аса эмнеге алып атышат. Мингендери кропочный машина ырчылардын. Силерден тигинтип калды, минтип калды. Өзүңөр жашаган квартира. Түрткөнүңөр тачка. Жүргөнүңөр Россия. Кара келе албай ыз чоп, сол элес бол, ыз чоп атасыңар, аны кайра сынтап, бул кезде чоң саясатчы эле анан бечара ырдап калыптыр. Бечара ырдап калган жокмун мен. Мне это нравится. Понимаете? Ошол. Анан мындай деген ушактар бар экен. Айдар менен Максимден таяк жеген, анан ушинтип калган. Эмне минтип калыптырмын? Мен болгон өзүм ошол. Айдар менен Максим өкө тең досум болчу. Мына азыр ачыкка чыгайын. Мисалы Айдар Акаев менен 2001 жылдары экстрасенс эмеден Индира Исманкулова деген бар. Ошонун офисине жолуп турчубуз. Ишенбесеңер барып сурагыла, тиги эмеде офиси. Белинский Бокомбаева жашкан. 2001 жылы досум болчу. Анан революция болуп балбакшы качып кетти, жакында өлүп калды. Абдан кейдим, абдан кайгырдым. Айдар Акаев досум болчу да. Анан ал кандай чалып мени сабатып калат. Андан кийин Максим жөнүндө ушак чыгарып атышты. Максим Бакиев ушинтип мотуйт сабатып коюп.
Ал мен бизнес партнерім болчу, ал кандай чалым мен сап атат. Ушундай апенди чалсаңар да эл журт. Өзүңөр жомок чарбасыңар да өзүңөр ошого шенип, бириңе пихать этип, толкать этип, оңойтуп калат, тигинтип калат. Айтып калган эмес, баары ушак, баары жалган. Өкөтөң менин досум болчу. Так, 4-чү часто задаваемый. Жаш аялы болуп, жаш аялы муну ырдатып бийлетип койду. Жаш аялына жагынайын деп атат. Ой, жагынбай эле, эмнеге мен жагыным, мен бирөөгө жагын ырдап сырдабайм мен. Бирөөгө жагынайын ырдап бийлебейм мен. Ырдап бийлебей койсом деле жактырат ал жаш аял мен. Хокмаштар көпсүңөр да жагат. Ушундай да бор десеңер да. Мен просто спортивный форма надо соблюдать. Веселье души, равновесие души надо сохранять, соблюдать. Ошон үчүн ырдап бийлеп өзүмө жакканын кылып атам. Анан дагы айтышат экен. 5 жылдан бери домашний арестте отуруп, крышасы кетип калды. Крышам кеткен жок, 5 жылдан бери домашний арестте. Это силердин крышаңар кетти, 2 ай отуруп карантинде. Биз жооп мушташып, балдарыңарды сабап булчулдатып. Асын өлүп, 5 этаждан секирип. А мен деген өткөндө айткандай, нервим, мен өзүм күчтүү адаммын. Психикам күчтүү. Ошон үчүн 5 жылдан бери чыдап эле келдим. Домашний арестте болуп үңкүйгө отуруп калган жокмун. Азыр мен баардык жакка бара алам. Мисалы, бизнес кылам, жумушка барам, келем, свободное передвижение по городу, по Кыргызстану. Только за границага чыга албайм болгону ошол. А так ушу силердей эле адаммын мен. Ойлоп атасыз, домашний арестте үңкүйдө отуруп, үйүнөн чыкпай отуруп калды. Жок, андай эмес. Бизнес проект кылсам болот, концерт, гастроль кылсам болот буюрса жакында. Ошол анан супермаркетти арлап жүрөм, стадионго арлап барам. Жүгүрүп жүрөм стадион, үйүм жанында стадионда. Анан спорт залга бара алам. Силердей эле адаммын деп атпайм, айтпайм. Болгону эле ошо бир жумада бир колония последний отметка кылам болгону. Мыйзамды бузбашым керек, тартипти бузбашым керек. Ансыз деле тартип бузам деп 1 жыл зонага отуруп келдим барып. Кстати, зонада блатной отурдум. Зонада блатной, борзый. Конечно, закрытый режим кармайт биз мусулмандар, 100га жакын мусулман. Ар кайсы зонада барганда да кээ бир 100 мусулман, кээ бир 200 мусулман. Ошол бизде закрытый режим кармайт барып. Ошо закрытый режимде отурдум, блатной, борзый отурдум. Эч кимди токтоткон жокмун, любой жерде борзый жүрөм деп билесиңер мени. Ошол. Ошол мени саясаттан кетип ырчылыкка өтүп бечара болуп калыптыр, мен аябай эле окул айтып коем, өзүңөрдү аягыла, өзүңөрдү. Мен аяп эмне кыласыңар? Мен үстүмдө үйүм бар, астымда джипим бар, кылган бизнесим бар, доход кирешелерим бар. Ден соолугум ордунда. Жаш келинчегим бар. Энем бир туугандарым аман эсен. Дүйнөм түгөл. İşlerim жакшы эле жүрүп атат буюрса, ден соолугу ордунда. Мурунку брактан балдарым бар, чоңоюп качты уже. Мен эң бактылуу адаммын, Анан мен аяп эмне кыласыңар өзүңөр? Квартирада жашап жүрөсүңөр 80%. Квартирада жашап жүрөсүңөр. Ар кайсы жакта дүйнө жүзүндө тентип жүрөсүңөр. Гастарбайтер болуп. Анан мен аяп койсуңар силер. Силер мен аяган даражага келип калдыңар. Өзүңөрдү аягыла. Так. Дальше. А, 50 жаштан ырдап баштап алдыңыз бугандай. Кеч эмеспи дейт. Эми силерге айтпайм, колхоздун мышлениеде, особенно бу провинция колхоздордо жашагандар, айылдарда жашагандар. 40-ка чыксак ардым дейсиңер, 50-ге чыксаңар өлүмгө даярданып баштайсыңар, уже өлүүгө. 60-ка чыкканда чындап өлүп каласыңар карып. Антип
Все зависит от мышления. Ал эми мен городской болгондуктан 50 жашта кыргыздын илгерки макалы бар. Эр ортону 50 деген. Эр ортону 50 деп коет. Мен эр ортонундамын азырчы. Анан өзүмдү 80-90га келсем буюрса, ошондо гана кардым деп эсептейм. Атак кардымды өзүмдү эч кызы эсептебейм. Эгер эле 70 бай, 80 бай, 90 бай деген балдар төрөлгөн. Ошондо илгерки кишилер сөйөктөрү күчтүү, там десолтар таза болчу да илгерки кыргыздардын. Азыркыларда мираштанып кеттиңер. 40ка чыкса карыды деп, 50ге чыкса чал болуп калды деп. Өзүңөр чалсыңар. Ал мышление зависит этет. Мисалы, ырчылыкка кечмеспи, ырчылыкка эмнеге кечти? Мисалы, могу дүйнөлүк звезда Джон Ларкин деген. Таанып алсаңар YouTube'дан көрүп койгула. Бул 52 жашында, мировой хитин 52 жашында да чыккан. Джон Ларкин. Боб Марли деген негр. Боб Марли. Бул деген 60-70-inde ырдап жүрдү. Голосун болсо ырдай бересиң да, 80-90 жылдарда ырдай бересиң да. Биздегилерден санасаң Сосо Павлиашвили, Леонтьев толот го. 70-ке, 60-ка чыгып калдыр деп атышат. Мен алардай уровеньге не замахиваюсь. Для себя пою. Вам то что, билиңер кетип. Жакпайбы кете берле, кызыктайсыңар эме. Деги, мисалы мен деле могу лентамдан алдыма чыгып калат, Facebook'танбы, Instagram'данбы жакшы, мен өзүм жакшы көргөн мировой звезда ырчылар чыгып калат. Анан укум келет, мисалы Modern Talking чыгып калат астынан. Эме чыгып калат, ар кайсы мен жакшы көргөн ырчылар, фристайл чыгып калат. Угайын дейм, 3 мүнөт эле ашып кетсе, 3 мүнөт кээде убактым болбой калат. Сохраненныйга калтырып коймой, кийин убактым болсо болгон, мен итоо дагычы өзүмдүн. Мен өзүмдүн любимый звезда ырчыларымды укканга убактым жок. Асылер мени издеп жүрүп угасыңар дагы анан үшүнү анан тигиби деп жаман-жуман комментарий жазасыңар. Жазбай эле койгула комментарий. Башында 1-2 видео ырында окугам, андай окуй калдым ужечи. Кечээ тиги толгода арзыкеева деген айтып атат КТдан. Мен башында тышалап жүрдүм, андан окуй калганда турлар окуй эле коштук. Мисалы ошол эле хейтерлер кыргыздын мыкты чыкмагуларын төөнө жеттиңер. Мисалы Сыдыман, Даниэль Ажиев үчөөбүздүн статьябыз бир эме деген. Улар хейтерлердин назарын тартып атабыз да. Мен дагы 12-13 жылдары орус журналисттер менен чабышка кетип, алар хейт жасай бергенден орустар оозуңарды баскылачы деп баарын затыкайт этип алар менен чабышка кетип 13 жылы. Анан алар заявление жасап ошол азыркы наказание жаза тартып аткан жазамдын бир статьясы ошол хейтерлердин азабынан да азыркычы. Анан статьям ошонукундай эле, Сыдыманыкундай, Даниэль Ажиевтикиндей. Сыдыман болсо жакшынакай сүйлөп аткан блогерлер анын төөнө жеттиңер аны. Тиги бу деп хейт жасап атып. Даниэль Ажиев 7 миллион сом тараткан албакчы өкө горячий боло экен, мына ооздон алып жетпей кирип кетишти. А мен болсо русскоязычылар менен чабышка кеткем 13-жылы. Анан комменттерди окуйм. Комменттерде мындай да, мисалы бир ырдаган видеомду 70 миң киши көрсө, статистиканы эле ушундай этет келечи. 70 миң киши көрсө, менин азыр видеолорум ушундай көрөт. Немени 70 миң, 50 миң, 30 миңден көрүп атат. Бир эле видеомду. Анан мисалы бир эле эмеден, бир эле страницадан, жалпы интернеттен терип келгенде мен эсептеп көргөм, бир жумада 1 миллион киши көрөт экен. Бүт эсептеп келгенде 1 миллион киши нормальный. Жакканчы көрүп атат. Болбосо ырдаганым жакпаса 1 миң, 2 миң киши көрмөк да эч ким көрүп болмок да. Анан ошондо мисалы 70 миң киши көрсө, 300 киши жаман комментарий жазса, мен эң башында эсептеп көргөм. 700 жакшы жазса комментарий, 1000 комментарийден. Калган 69 миңи 70 миң мисалы зрительдин, 70 миң зритель. Силерге кыкеңдерге майдалап түшүнбөйсүңөр азыр. Тупейт этип каласыңар. 70 миң киши көрдү мисалы. 70 миң киши көрдү. 70 миң киши көрдү. 1000 киши комментарий жазды. Анын 300 жаман. 700 жакшы. Зато 69 миңин молча да бирет, молча жагат
жаккан үчүн чыкпайт. Болбосо алар мага петиция жазган жок да. Нурлан Моту ырдабасында петиция жазып, баары ошол 60 миңи жаман коммент жазса анда ойлонуп калмак, болбойт го деп. Учушкан жок. Посторонний наблюдатель. Так что 70 миң кишиден 300 хейтер. Это для меня ничего не означает. Тфу, да, мындай хейтерлер да, мындай. Алар несчастный. Мен хейтерлерди бөлөм бөлүктөргө. Мисалы, мондай категориялар эсеп коюп ойлосо го. Жөн эле кашынып эле мен сізге айтып атпаймын, мен любимый ырчыларымды кээде көрүүгө убактым болуп барат. Түрүү эми да вариантыгачы. Же сохранить коем, сохранить аны көрүүгө убакты болбойт. Мисалы, Modern Talking, мисалы, жана Freestyle, 50 Cent'терди көрүүгө убактым жок кайрачы. Ошо менен калып кетет акчалар. Анан мени эринбей көрүшөт дагы, шашпай, эринбей ошол 70 миң киши. Анан бири 300-сү жаман коммент жазат. Мен ошо 300 кишини мындай демелерге бөлөм. Категорияга. Биринчиси жанагы инвалидный коляскада отургандар болуш керек. Инвалидный коляска, злой на судьбу. Экинчилери нищийлер абдан злой. Үчүнчүсүлөрү шариатта айтылган адамдын шайтандар да булар. Адамга жакшылыгы жок. Көрө албайт, иштар. Категория бөлөрсүң, кара жергесиң, өлчөлөр өздөрү менен келсинчи. Ишинсе ошол да, короче. 70 миң кишиден 300 киши это тфу да, баачы. Капля в море да. Жасай бергиле. Мен окуй да алам андан. Бир окуп көрдүм, башында анан окуй да алам. Зато статистика в мою пользу. Так. Андан тышкары деп, кайра бок сөйлөдү. Бизе бокланды жок. Өзүңөр гана берет, өзүңөр берсиңер гана берет. Анан эме деп айтат экен. Караоке ырдаган жок, караоке экен кактым көрүңөр. Бул музыкальный центр, минусовкасы менен. Минусовкасын коом дагы ошо ырдайм. Жана ырдап аткан ракасыңар, жана Шатуновду ырдаганымда өзбекче эки ырдадым. Карасаңар, телевизор оң жак колдун астында калды. Негизи караокеге телевизорду карадыш керек да. Бул караоке эмес, минусовка, музыкальный центр. Просто сөздөрүн жаттайм, бир жумадан бир жума жаттайм, 10 күндө бир ырдап чыгып атпайм, ошону жаттайм. Өзбекчени да жаттайм ба. Анан мен ошол тиги айтып атышат. Кошуналар эми ошо хейтерлер эмнелерин билбей, кошуналарына жалко болду го, кошуналарына жалко болду го. Кошунан менен силердин ишиңер эмне? Мисалы мен мисалы кошунамды, мисалы могу музыкальный центрди 15-16 койсом, угулбайт, өзүмө гана угулат ал. И тартып аткан видео камера гана угулат. Эси 18-19 койсом, бакырат. Эмеде музыкальный центр бакырат. Анан хейтерлер эмнелерин билбей, анан ошо кошуналарына жалко. Ты себя жалей деп атпайм, хейтер. Артык ойлоп атасың, ошондук койсо эле, этаж үйдө бул мен эме кылгам, под студия жасалган. Бир комнатасын студия болгон. Өзүм ырдай турган музыкальный центр там барын, анан андай эле жалы болуп атса, особнягым бар, кетип калам, камнесор. Особняга килтеген там, хоро жайы менен там. Даже клип тартсап атайдын. Коюмда даңкылатам, дүңкүлөтөмбү. Та силерди да конокко чакырам. Так. Чыпалак тууралуу. Чыпалак деген былтыр ошол тиги кашынып эле көргөнгө ошол атагын чыгарам деп эле дүңкүлөй берген экен. Эми ушу атактуу кишилерге асылып эле ошо менен атак күтпөй эле койбойбу? Тиги былтыр чыгам деп чыкканда менен кой үкө жаш бала экенсиң. Ушандан көрө бир проекциялуу киного тартылалы, рэп ырдайлы деп айткан эмесиңер, YouTube'да бар ошол. Көп эле просмотрлгон, 100 миңге чейин, 100 миңге чейин ар кайсы сайттарда анан. Болбойт кашынып эле кайра. Анан мен быйыл кашынып бергенден айттым ба, тиги эмне эле жана Барс медиага чыгып YouTube'дагы кашынган эме экенсиң, давай чыкса чыгалы, аднединге.
десем ана окуп алып кайра чыпалаң тышалап качты, то есть чыңырып качты да коркуп. Кой андай болсо моту сөзүнө турбайт экен. Чыкпайм деп эле кайра чыгам деп атат. Андай болсо орто спонсор чыксын, $100,000, 20 жылкы, 10 сан ой, 20 кой деп невыполнимый условияларды коюп чыпалаңар өзү качты. Опять Барс медиага чыкты. Ана өзү кашынып тийишип алат дагы. Жаш болот кашынып тийишип алат да, анан кайра качканда ана эмне кылдыйсың анан? Эми кайра баштады концертин. Бүгүн окудум, эмне дейт? Мотуюка мен жумуртка жегизем дейби, жумуртка ичирем дейт. Мен сага билесизби, чыпалак. Калбасам 28 сантиметр, калбаса соружутам мен сагачы. Калбаса, түшүндүңбү? Соросуң. 28 сантиметр, жоон калбаса соруп көрүңдү, ошону соружутам да мен сагачы. Так. Өзүнө жарашып барат, ал не деген сөз экен? Жумуртка ичирем. Жумуртка ичирсем мен айтпайм, калбаса соружутам мен сага. Билесиңер да. Мен деген зонада блатный отургам. Даже камчы ворунда тоотпойм. Иди нафиг деп читайм. Воровскойлорунда эч ким тоотпойм мен. Анткени мен мусулмандан коркот булар. Сирияда башка серлерден коркуп качкан буларчы. Баш көтөрүп сүйлөй албайт бизге. Мен любой жерде борзый блатный жүрөм. Мен ырдаган ырларым мына авторлор өзү жагып атат. Өткөндө анан айын ырдасам, бул айтып атпаймынбы, кыргызчалар муңдуу бар эле, пессимизм. Ырын жакшы экен деп убайындап атсаң эле, телевизордон көрөм го күнөгө тиги кыргыздын ырчы кыздары, балдары. Мүмкүн тексти веселый, музыкасы подводит да. Нудный музыкасы. Музыкасы жакшы болсо, ыры кайгылуу да. Өлгөнүнө калдым, тигиптим, минттим. Ошон үчүн көп орустун, то есть кыргыздын ырларын көп ырдагым келбейт. Анан тандап отуруп веселошуу экен деп туруп веселый ыры ушул экен деп туруп анан айында тандап ырдап койдум эле. Авторуна түпсүз жаптырмын. Автору Дорон Жолдошев резко чыкты, супер басты Facebook'тан. Акчасы өтүп кетти, анан ал мени чакырды. Бул карантин бүткөндөн кийин жаш кыял тобуна келиңиз, студияма келиңиз, ыржастырабыз, иштешебиз. Так что автору, анан айнырын автору Дорон Жолдошев өзү жактырып аткандай хейтерлер. Быжырабай жаңарды басып отура элечи. Иштар хейтерлер. Авторлор өстү, композитор өстү чакырат. Так что мен жакында жаш кыял тобунун солисти катарында көрүп калышыңар мүмкүн. Ошол. Андан тышкары композитордон тышкары композиторлордон тышкары тиги белгилүү ырчыдан Сыймык Бейшекеев постоянно супер лайк басат дегенлерден Facebook'тан. Сыймык Бейшекеев, Асхат Мусабеков кырчылардан, Кубанычбек Сатаев, Добр өткөндө Instagram'дан лайк басты. Гуланда, Айзада Жамгырчиева, Назира Айтбекова, карындашым. Бул көп эле шоу мен ырчылар баары жагат. Болбосо ошону айтмак да, койчу, токтотчу демек да. Деген жок да, значит. Значит жагып атам. Анан
дагы бир сунуучу жок оригиналдуу. Михаил Мырза деген бар, орус улутундагы жигит. Кыргызча сүйлөйт, интернетте видеосу бар, билесиңерби? Михаил Мырзаны. Ошол айтат, карантин бүткөндөн кийин мен тамада болоюн, сиз үчөөбүз группалуу дейт. Сиз ырдаңыз. Бек вокалга бирөөнү аласыз дейт. Бек вокал деп коет, бек от слова бек, арткы вокалда, арттан коштоп турат жаңыртып. Жакшы, тоже народный творчество болмок. Элестетсеңер, тоюңарда буюрса тойлорго жол ачылса ошо. Тойлорго жол ачылбай калабы. Тиги тоюңарда эле кыргызча сүйлөгөн орус тамада алып барып атат. Мотуев ырдап атат, Нурлан Мотуев. Бек вокалына да бир жакшы ырчы да. Жакшы болсо керек. Бирок, кстати, тойлорго да чакырып атпаса, тиги эмелерге, тойлорго уже 6-7 заказым бар. Өткөндө чарбадымбы? Инстаграмдагы эме бирөө $1000 чакырды. Бирөө $500 чакырды. 700-800 ушундай соолашып кетти акчаны. Ошол. Анан так что эми саясат боюнча президент Сооронбай Жээнбеков молодец, азамат байкем. Душманым мени убагында каматкан Алмазбек Атамбаевди каматып берди, чумоосун чыгарды. Ошон үчүн эле мен бул ишин абдан сыйлайм. Молодец. Иштер алга жылсын. Менде билесиңер, трайбализм жок, национализм жок, регионализм жок. Бирок эми статья Сыдыман, Даниэль Ажиевди чөйсү ошошуп калганы просто биздики эме, там. Эмне жанагы эл аралык мамилени косту. Мен костканда эмне айтып атам го, хейтерлер, русскоязычный журналисттер сайлам деп, азыр бүт терпил мен потерпевшим, терпилом болуп жүрөт баары. Мен срок мотаю. Хотя и домашний. Но все равно это. Анан бул ошол тиги бакшы тиги Даниэль Ажиевди жөн эле жап койдуңар, анда эле тиги ана буу деп жасап берди. Хейтерлер ошентип айтпайм, окубаш керек. Кийинки чыгам деген ийгиликтүү кишилер, успешный кишилер, меселеге бере сайтын. Хейтерлер болуп келген, булар деген кыйынбы, чыгып видео сүйлөсүн хейтерлерчи. Видео сүйлөй албайбы? Жазып койгондо ал любой дурак жазып коет. Эмне жазган, мас кишилер отуруп жазып койшун. Эмне жазган бетес өзү таң калып калышын, ушуну мен жаздым деп. Же психбольницанын жиндизлери жазып койшун комментарий. Бул комментарий жазгандар булар безуспешный, неудачливый адамдар да. Анан ошол эмне алайын анда? Так, сөздөрүм бүттүбү? Суроолор бүттүбү силердин? Так, саясатчыдан ырга эмне өтүп кеттиңизди айттым, зонада булардын отурганды айттым, Айдар менен Максим досум болгон жөнүндө айттым. Аял алып жашай алга жагынышын ырдап келип атасың, жок андай эмес. Саясаттан ырсылга өтүп бечара болуп калды. Айтпай, бечара өзүңөрсүңөр. Ырчыларды бечара десеңер, аны ырчылар деген азыр карабайсың, гиф ойнотуп миллионерлер булар. Мен ал үчүн акча үчүн ырдап аткан жокмун. Для себя, для своей души. Ар бир ырымды 70-80 киши көрсө, 300 эле хейтер, калган 69 миңине жагып атам. Ичер күйсө туз шалагыла, жата калып муз шалагыла. Шыпалак, ыплас, осту, боз, шыпалак ошентип айттыр. Бүгүнкү бир интервьюда жүрөт го. Жумуртка ичирем деп, жумуртка ичирген эмес. Мен колбаса солдурам, 28 сантиметр колбасам бар. Ошону солдурам да мен ага шыпалакка. Караоке ырдабайм, айтпайм, караоке эмес меники. Музыкальный центр, минусовкасы менен. Видеомда эле көрбөйсүңөр, мээңер киши иштейт, мээңер. Ырдап атканда эле көрүнүп эле турбайбы? Телевизор правой рукой калып калып атат постоянно. А мен микрофон менен видеокамерадан карап алып ырдап атам. Так, карантин тууралуу мен күчтүү 5 жыл чыдадым. Силер слабый чумоосуңар, 2 айда кырылышып
жинді болып кеткен башыңардан карабоочу. Мен күчтүү үчүн 5 жыл чыдап отурам домашний арестке. Так. Чыпалак тууралуу айттым.